Урматтуу KG Press kanalının көрүүчүлөрү, биз азыр Кара Суу шаарына келдик. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык аймактарында массалык түрдө ишембиликтер өтүп жатат. Мына Кара Суунун кире беришинде дагы тургундар жана мекеме ишканалардын кызматкерлери массалык түрдө ишембиликке чыгып, көчө бойлорун жана кароосуз калган бактарактардын түптөрүн тазалап жаткан учуру. Мында таштанды, топтолгон таштандыларды ташып чыгаруучу автоунаалар дагы, таштанды автоунаалары дагы кызуу иштеп жатат. Бул жерде азыр өкмөттүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсупович дагы мына ушул жерде азыр Кара Суудагы массалык ишембиликтин өтүүсү боюнча көзөмөл жүргүзүп жаткан учур экен. Азыр ал кишиден дагы маалымат алабыз. Салам алейкум. Кандайсыздар? Саартан бери иштеп атасыздарбы? Саартан бери. Таштандыны каяка алып чыгасыздар? Свалкага барабыз, Сарыколотко. Свалка кайсы жерде ал? Сарыколотко. Сарыколот. Кара Сууну кошол жака чыгат да? Демек түшүнүктүү. Саартан бери канча рейс кылдыңыздар? Бир ушул машина. 3-чү рейс, Демек түшүнүктүү. Макул, ишиңиздерге ийгилик. Азыр мына өкмөттүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсупович мырза Кара Суудагы массалык ишембиликтин өтүүсү боюнча көзөмөл жүргүзүп, өзү дагы келип кол кабыш кылып жаткан учуру. Байыш агай, кандайсыз? Саламатсыздар балдар, жакшысыңарбы? Ишембилик кандай жүрүп атат? Кудайга шүгүр. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, республика боюнча бүгүн ушу ишембилик жарыяланган. Президентибиздин регионду өнүктүрүү жылына багытталып бүткүл дүйнөлүк планетаны тазалайбыз деген мына күнгө жалпы биздин область боюнча активдүү катышып отурат. Жалпы областыбыздан 200 миңден ашык жарандар чыгып ушу субботник катышып атат. Өзгөчө мына мен бүгүн азыр Кара Суу районунда турабыз. Кара Суу районунда болсо, бир эле Кара Суу районунда бардык райондордо кече жума намазда мечиттерде айтылып, жарандарга жарыяланып, ошол эле мезгилде ар бир айыл өкмөттөрдө, ар бир шаарларда ошо кварталдык комитеттен, айыл башчылардын, жетекчилер менен чакырылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, элдерибиз муну туура багыт алышып, бүгүнкү күнү мынеке мен область боюнча айланып жүрөм. Элдер жакшы аракет кылып, багымдат намаздан кийин, эртең намаздан кийин да чыгышып, каттуу аракет жасашты. Мына азыр саат 12 болот, 12де дагы элдерибиз активдүү катышып, пластикалык бутылкаларды пластикага бөлүп, башка таштандыларды таштандыга бөлүп, мусор машиналары келип жүктөп атышат. Активдүү катышканын баса белгилеп кетким келет. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат. Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кайсы ишкана тазалап атасыңыздар? Шаар мэриясы департамент. Шаар мэриясы. Кайсы департамент? Муниципалдык менчик башкарма. Муниципалдык менчик башкарма. Жакшы, мына жолдун бойлору мына тазалап, кыйла Кара Сууну баягы тазалыкка бөлөп коюптур же. Салам алейкум, кандайсыз? Иштер жакшыбы акалар? Болуп атабы? Кыйла тазалап коюпсуздар уже. Эми бир эле ишембилик күнү эмес, постоянно тазалап туруңуздар эми.
мусорду салып аткан учур экен. Канча куб батат буга? Канча дейсиз? 5 куб. 500 килограмм менен эсептелинеби? Ошентип көтөрүп барып төгөт экенсиз да. Кара сууда мындай таштанды чыгаруу үчүн машинадан канча бар? Канча даана? Канча машина иштейт кара суу шаар боюнча? 8-9 машина. Жетишеби? Урматтуу KG Press күйөрмандары, бүгүн массалык ишембиликке карата биз ишембилик иштеринин жүрүшү боюнча Кара Суу шаарынан маалымат бердик. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биз буюрса дагы көп маалыматтарды сиздерге жеринен жеткирип турмакчыбыз.